бул жерге дагы ушундай балдардын төрөлүшүнө бул эң биринчи тамак азык болуп атат. Азыркы химикат, пакеттин ичиндеги сок болобу, чупа-чупс болобу, чипсы болобу, башкасы болобу, фастфуд болобу, бат даярдалуучу тамактын бардыгы бул химикат. Булар чындыгында организмге, бизде организмге алар сиңбейт. Эми муну айтып берсең көп кетет, эң негизгиси булар сиңбейт дагы, бизде ошол керексиз нерсе көбүрөөк туруп калат. Биринчиси. Экинчиси, бала көп отурат. Кыймыл жок. Биз жаштыгыбыздан деген ош пакта терген, талас тамек тиккен дегендей нарын мал караганбыз. Биз деген эңкейип, биз өзүбүздүн органдарды кыймылдатканбыз да. Мына органыбыз кыймылдап туруш керек. Азыркы мезгилде болсо бала бир эле жерде ушу телефонду алат, жатат дагы телефон карабайт. Же жатат, же отурат, же телефон карап отурат. Баланын органдары иштебей атпайбы? Баланын органдары иштебейт. Эшиктен баласын алып келгенде эле сурайм да, сиз ушул окчан балаңыз менен мындан чоңунун айырмасы канча депчи. Экөөнүн ортосу 1 жаш 3 ай, 1 жаш 2 ай болуп калат да. Көрдүңүзбү? Бул дагы эң чоң көйгөй да биздин мамлекет үчүн. Мына баланы ортолук 3 жыл болуш керек. Сөзсүз түрдө. Бул жерде эмне болуп атат? Чоң баласы төрөлдү. Анан кийин ал төрөлгөндө эле, ал 9 айлык болгондо эле экинчиси боюнда болуп калат дагы. Бүт өзүнүн токсикозу менен же өзүнүн көйгөйү менен боло берип, тиги бала сөзсүз түрдө тиги бала энени мээри менен ажырап калат дагы. Ага телефонду берет, аны отургузуп коет, бул өзү менен болот дагы төрөйт, болду ушу экинчи балага гана мээрин бере баштайт, биринчи калып калат. Мына аутизм, ЗПР менен келгендерди сурасаң, сөзсүз түрдө көбүнчө ушул экөөнүн ортосунда ажырым жакын болуп калат дагы, эне баланы түртүп койгон болот да. Мээрим жок болуп калат. Гүлүнайым. Мен кошумчам, мен 10 жылдан бери ушул адамдардын ден соолугун практика жүзүндө мен микроскоп менен карап келем да. Мына изилдөө деп атпайбызбы? Изилдөө, анан ошо анализ тапшыруу деп атат да. Мен ушул анализ тапшырганда мен азыр абдан капамын да. Кереги жок анализди тапшырта беребиз да. Мына сиз айтып атпайсызбы? Бардык аппаратура келди, бардыгы келди, анализ тапшыра турган бардык нерсе келди. Бирок мен ошонун 80% пайда бергенин көргөн жокмун да. Мына 10 жылдык практикамда мен 80% көргөн жокмун. Инстаграмдан чыкты, бир абышка 25 миңге анализ тапшырып, барса 3 эле таблетка жазып койгон да. Акча алыш экен да. Мен лабораторияларды кайрадан карап чыкса деген ниетим бар да. Кыргызда абдан жакшы сөз бар да, кан барган жерде дарт жатпайт деген. Кан барган жерде дарт жатпайт. Жана ичиң таза болсун деп, кыргыз илгери эле 2 диагноз коюп кеткен экен дейм да, мага келген пациенттергечи. Себеби деген, кан жакшы барбайт. Ошол бала бүтө турган жатынга, эркектин уругуна кан жакшы барбайт. Кандын айынан генетикалык кандай эмне үчүн туугандарында жок, бирок мында генетикалык оору болуп калды. Себеби деген эне менен атанын ошо жыныс органдарына жакшы кан барбаган үчүн ошол генетика өзгөрүп кеткен. Өзгөрүп кеткен. Муну мен профессорум айтат да, адам дейт негиз чөйрөдө жашаш керек дейт да. Кандын ичин негиздеген чөйрө болуш керек дейт да. Щелочь деген чөйрө болуш керек дейт. Биз кычкыл деген чөйрөдө жашайбыз. Кычкыл чөйрө эмне? Ошол эле баягы химикат тамактар, химикат суулардын бардыгы. Көрдүңүздөрбү? Демек, менин принцибим кан барган жерге дарт жатпайт. Демек, ошо бара турган органга, биздин бардык органыбызга кан барат, бирок ошол канды тазалаш керек. Канды тазаламайынча биз жакшы муунду, дени сак муунду алып келе албайбыз.